Ketті дырылдатқан бойдан. Көтіне моторға өткен бірақ тайының оғыла. О, жеңіл чұрқайды екен. Тайғарадағы Мақсат палуанның тайын тартып азыр сіздерге мен маалыматын беремін. Палуан аке жанымда тұрады. Мақсат аке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келіңіз, жақсы тұрасыз, денсаулық жақсы ба? Жақсы, рахмет. Бұл тайды сатуға қойылды атасыз, маалыматын берелі, қаяқтан келген? Бұл тай Бишкектен досыман алғаны. Жашы бойынша катта тай. Жазға құнан, өзі июндағы құлын. Енесі Россиядан келген, Бишкекке келіп туылған құлын. Ошо досыман мен алдым эле. Алдым, ошо кичине тыйын керек болуп сатып алып чыктык. Өзү деле жакшы пул алган. Тиштерин көрсүн. Алган адам келип көрөт да. Тай аябай жоош, курч өзү. Резбей тай. Мени үйрөтүп коюптур, а? Мына мени үйрөтүп эметип атат. Жакшы экен бирок. Бой канча чыгып калат эми Мақсат аке? Бир ölçөгөнүбүздө ошо 153 болгон бою. 53. Андан да бери жем кыйла болуп калды. Андан дагы өстү да? Өскөндүр балким. Жакшы экен. Ошондо пародасын кандай Орлов деп атасың? Пародасы Орлов да эми ошо. Жакшы экен. Баасын канча дейсиз? Баасын эми өтө эме болдум, 180 миң. Кичине кемитип берем. Жакшы экен. Мен жакындан тартайын азыр. Баа чоң парода аткылам дегендер азыр көрүп атасыңар. Жана биздеги Мустангдагы Орлов өтө чоң. Жана Кара Суудагы немелер чапкан аттар. Ошондой бир чоң аткылам пароданын аты дегендер болсо, жаш балага мингизем десеңер да жакшы экен. Мына палуан чаап үйрөтүп коюптур. Асталады ары бери чаап жүргөн жеринен араң чакырып алдык, басылабыз. Тартабыз деп. Туяктарда кара тегерек экен. Тегерек бийик. Ылай болуп калыптыр. Мына курсагы да чоң экен, соору. Арт жагы дөң. Ошо кара казанды көмкөргөндөй экен да соору. Токтотур, эми мен тиштерин көрсөтүп коеюн. Кулун тиштери боюнча окшойт, а? Кулун тиш бойдон. Кабагы, маңдайы, кулак башы. Мурусу туяктары. Бою баш чоң экен бирок. Мына ушул тай. Кабарлаша бересиңер. Тайгар айылы. Мақсат аке, номеруңуз канча эле? Прямой 0990 менен Түз чалуу 0990 21 07 71. 21 07 71, а? WhatsApp менен 0773 Плюс 996 773 89 72 66. 89 72 66. Бул WhatsApp экен. Мынакей. Комсомолдон Комаканын атын тартып атпайбы, жана Мақсат палуандын атын баласы деп. Ошол Сараттын ээси Мақсат аке. Ошол атыңыз тууралуу дагы бир айтып бербейсизби? Ал атты биз ушу Калта тайында Осмонов Алмаздан алган. Ошо Осмонов Алмаз бир базар койгондо бир жездебизге саткан экен. Атасы саткан экен, Шермат аксакал. Анан ошол жездебизден барып алып келген эле. Калта тайында алганбыз барып. Канча жыл чаптыңыз, кандай ат болду? Ал атты негизи көп чаптым. Акырында ошо баягы жара чыгып бутун анан үйүргө койгоп алдык да. Анан балдарын жакшы саттык, балдарын кулундарын туулганда эле ошо алып кетишет эле. Эң акыркы баласы, биринчи баласы бар эле, ошо биринчи туулган ошо Комун аты менен тең болчу. Жашы бир поколениеде каттар эле. Ошондон биз мына Жалат Айбек деген эмеге саттык. Айбек Казакстанга сатты. Biz 14,5 mingga sattık. Алар Айбектер 21 дейт. Эми 28 деп айтып атышат. Ошо өздөрү билишет. Ошо Сараттын баласы жана Комаканын атын шериги ошол, а? Ошо күрөң ат ошонун шериги. Бир поколениедеги ат. Кулундар ошо. Өзү Сараттыңыз чоң ат эле? Чоң болчу. Ал Сарат чоң ат эле, бою 1,68 эле. Ошо Усмонто Сараттардын эң чоң ошо болду деп Алмаз ушинтип калат эле. Алмаз өзү да кыйын кардал болду ал атка. Көп кардал болду. Анан сатпай ошо. Эме болдук.